Ошол күнү тотойлорго жардам берип жатып Сейде бөтөнчө бир бактылуу болду. Алдагандай айыбынан актанып, самаган тилегине жеткендей көңүл ачылып, бир азга болсо да жүрөгү жаялды. Анын турмушунда мындай кубанычтуу жарык учурлар көптөн бери болгон жок эле. Колуна тийген жумушту азыр эле нары бери иштеп бүтүргүсү келип, күчүнө күч кошулуп толкуду. Жардамдашканынан тоскоолу көп тотойдун балдары да Сейденин көзүнө алдан эмедей ысык көрүндү. Алар да оозунан эле нары тур бери тур дегени болбосо, кошо ойноп, кошо ырдагысы келди. Бирок ошондо Мырзакулдун жанагы түшүнүксүз көз карашын ар бир эстеген сайын Сейденин колу шалдайып, чекесинен муздак тер чыгып кетип жатты. Ал эмне үчүн мени минтип карады? Бир билгени барбы? Же мага ошентип көрүнүп жатабы? Мырзакул ушинтип келген сайын Сейдеде жан жок. Ысмайыл кайда бекитип жүрөсүң аны деп качан сураар экен дегенде жүрөгү дикилдейт. Ал аны тикке карай албай көзүн катып, дагы эмне дээр экен, эмне айтаар экен деп эле күтөт. Мырзакул кеткенде корккондон акактап суусаган Сейде үйүнө жүгүрүп келип, тишине тиши тийбей жатса да, бир ожоо муздак суу жутуп жиберип, ошондо гана жеңилдене дем алат. Жок, ал билбейт окшойт. Ооба, билбейт деп көңүлүнө жөлөк издеп далбасалайт. Эч ким билбейт. Ысмайыл жөнүн сынап чекмелеп жүргөн болсо ушинтет беле. Жайынча эле аны муну сураштырып кетпедиби? Ооба, ал билбейт. Бир эмес миң аңдып келсин. Мен эч кимге билгизбейм. Башка эл карандай башы аман калса экен деп зар какшап Кудайдан тилегенде менин маңдайыма сыйбай отурган эрим барбы? Кудай мени өзү сактап алсын деп Ысмайылды келтирип отурат. Чилде өзгөчө ызгаарды түштү. Бир апта бою шамал уйгу-туйгу түшүп, бошон кардын баарын күпүйгөн күрткөгө айлантты. Аяз камаган чыйырлар темирдей зың-зың этип нык кычырайт. Суук менен кошо турмуштагы күн өткөн сайын оор тартып кыйындап жатты. Сейденин 5-6 тоогу сырткы үйүнө камалып, бурчта үрпөйүшүп, бирине бири ыктап эшикке чыкпайт. Алар жапа тарткандай көздөрүнүн теңин ак челдетип, жалгыз аяктап кишини муңдуу карашат. Тоого да жем керек. Бирок айлаганча мештин артындагы таар каптагы жүгөрү ар бир нукум сайын азайган аялуу сары майдай болуп, күндөн күнгө кемип бара жаткандыктан аны үнөмдөйм деп Сейде күздөн бери эле тегирменге барууну койгон. Тегирменге калаа бериш керек. Андан көрө жаргылчага тартып алган жакшы эмеспи? Колхоздун жумуштан чыккан күндөрү Сейдеде күнү да түнү да тыным жок. Күндүз иштеп келип, түнү менен жаргылчак тартат. Чор баскан алакандар дуулдап, такай эңкейип отургандыктан далыдан төмөн бүт дене уюп, биликтин жарыгы мунарыктап көз караңгылайт. Бирок Сейде отурган. Ысмайылга оокат керек. Майдасын элеп, бир гана кочтайын баласынын буламыгына алып коюп, калган ундун баарынан Ысмайылга нан бышырат. Ирисин болсо көжө кылып кемпир экөө ичет. Ушинтип күнүнкү оокатты күнүгө өлчөп ченеп, жайга жетүүнүн далбасы. Анан тоoko жем кайдан? Жаз чыкканда балама жумуртка болсун деп багып жүрчү эле, ансыз да жазга калар эмес. Эт жок. Ысмайыл түндөп үйгө келген сайын бир-бирден союп берет. Колунда болсо андан чоңун деле союп берип отурса гана. Ысмайылдан ал жанын аяйбы? Тапкан тергенин баарын оозуна кармап, Ысмайыл ичсин, Ысмайыл жесин. Өзүбүз болсок үйдө эмеспизби? Суу ичсек да эптеп турарбыз деп ойлойт. Ошентсе да Ысмайылды көргөндө ичкен аш болбой, Сейде кан жутат. Шинелинин сыртынан өңүрлүү жагал-жугал көгөргөн тонду күпчүгө кийип, оозу башын тумчулап, тентиген мусапырдай кир басып, ышчыттанып биттеп келет. Кирин арытып, жамак жаскагын бүтүрүп отурган Сейде Ысмайылдан жалоруп көзүн чүрбөй, байкушум, кыштын суугунда киши көрбөй, жан көрбөй үңкүрдө жата берип эмне болор экенсиң? Үйдө болсоң го үстүңө чаң жугузбайт элем деп кейит оюнда. Ысмайылдын суукка карарган бети кийиздей дулдуюп, кабак ачылбайт. Колу кыска, болбосо ал бүт дүйнөнү өрттөп, өзүнүн ушул азаптуу жүрүшү үчүн өч алат эле. Жапан тиктеген көзү кызарып, заарга толотто турат. Анын көңүлүн жумшартайын дегендей, Сейде үстүнө үйрүлүп, аны муну сүйлөп берип, жаны калбайт. Эрди катын жамандык жакшылыкта деген деп ойлойт Сейде. Башка эмне түшпөсүн баарын көтөрөм. Ысмайылым эле аман турса болду. Калганы кеп эмес, Кудай сактасын. Өлүп бара жатсам да жаман катын атыгып, эч кимге сыр алдырбайм. Тотой эмне? Тырмактай 3 баласы менен күйөөсүнүн өлүү тирүү дарегин билбей, жүгөр аталаны кашыктап бөлүштүрүп, ал деле тиштенип эч кимге сыр алдырбайт. Мурдагы күнү Сейде Тамек сарайда иштеп, кайтып келе жатканда артынан Мырзакул жете келди. Ой Сейде, токтой тур, деди ал. Анын бул айтканында шектүү эчтеке угулган деле жок. Бирок дайым жүрөгүнүн башына коркунуч алып, Сейденин оюна ар неме кетип, дирилдеген ээрдин көрсөтпөш үчүн оозун жоолугу менен тумчулай салды. Мырзакул жанына бастырып келди да, ага өтө маанилүү кеби бардай эңкейе берип, көзүнө тике карады. О Кудай, билип калган го бул, деген шумдуктуу ой Сейденин үрөйүн чурду.
Айт эми, эмне айткан турасың, айт, деп кыйкырып жибере жаздады. Өчөшкөнсүп Мырзакул ошондо ар бир сөзүн салмактап, жай сүйлөп турбадыбы? Сага тууганча айтып коер кеп бар эле, Сейде, деди ал. Кандай кеп? Сейде ушуну айтканы менен өзүнүн үнүн уккан жок. Бул сөздөрдү угуз айтканын же ичинен ойлогонун билбей да калды. Ой, сага эмне болду, ой? Деп Мырзакул чочуп кетти. Ал эми сөзүнүн олдоксон сүйлөгөндөн уялып да кетти. Чын эле ушинткенде болобу? Аял көптөн бери күйөөсүнөн кат кабар албаса, анан кантет эле? Иреңи тим эле бозоро түшпөдү. Ой, Сейде, оюңа эчтеме албай эле кой. Эчтеке деле болгон жок, деди Мырзакул. Айтарым эле ушул, эртең кампадан аскерге кеткендердин бала чакасына азыраак эгин бөлүштүрүп беребиз. Бир тобу тизмеге илинбей калды, сен да жоксуң. Эстүү жан эмессиңби, таарынып жүрбө. Тотойго окшогон көп балалууларга эле эптеп 5-10 килден жеткирдик. Эртең чырлашпагыла. Колдо жок болбосо баарыңарга берсек гана. Ошуну сага атайы айтып коеюн дегеним. Сейден жүрөгү ордуна келе түштү. Эмнеге таарынбак элем? Деп тескерисинче өзүнүн эгин албай калганына эмне үчүндүр сүйүнүп кетти. Мага керек эмес, ошо Тотойго окшогон жашай элметке бергиле. Мен өзүм эле эптеп оокат кылам, дейин деди эле, бирок ошого батын албай, мукактанып сүйлөй албады. Мырзакул мунусун өз оюнда башкача түшүнгөн окшойт. Сен жаман көрбө, Сейде. Ийде, бери кара. Эмкиде бир нерсе болуп калса сөзсүз сага да беребиз. Кемпирге да ушинтип айтып кой. Мырзакул селсебет болгондо пайдасы эмне деп сүйлөнүп жүрбөсүн. Туугандыктын жөнүн мен да билем, бирок айылды өзүң көрүп турасың го. Мырзакул унчукпай калып, айылдын кар баскан жепирейген тамдарын айландыра карап, атын бастыра берип кайра токтотту. Ал азыр Сейдеге дагы бир нерсени айтмак болуп камданды, бирок ошого оңдуу даай албады. Мырзакулдун азыркы көз карашы баягыда бир Тотойдун короосундагыдай Сейдени таң калтырып тынчын алды. Ооба, Сейде эми анык түшүндү. Анын балбылдаган назиктиктеген көздөрү Сейдени эркелете карап, айтпасам да түшүнөрсүң. Мен сага ишенем, дайым ишенем. Сен жакшысың, абдан жакшысың. Мен сени сүйөм, билсең көптөн бери сүйөм, дегенсип турду.